Илимий божомолдоо, илимий гипотеза, илимий метод. Ош мамлекеттик университети 26-27-28 август күндөрү билим берүү жана илим министрлигинин колдоосу менен замандын талабына ылайык сабак курууда скаффолд карталарын колдонуу темасында тренинг өткөрүүдө. Тренинг университеттин окуу конференциялык борборунда өтүп жатат. Окутуу STEM, илим, технология, инженерия, искусство жана математика жаатындагы жана инклюзивдүү көндүмдөрдү өнүктүрүү менен айкалыштырууга жардам берүү максатында уюштурулду. Биздин тренинг мугалимге жардам берүү. Кайсы методдорду колдонуу, кайсы метод менен баалоону жүргүзүү. Бирок негизи кандай максат коюу. Ошонун максатка жараша кайсы компетенттүүлүккө, кайсы иш аракет аркылуу чыгыш керек. Ушул негизги биздин максатыбыз. Тренингке Ош шаарынын Кара Суу жана Араван райондорунун мектептеринен 50 мугалим катышууда. Кара Суу райондук билим берүү бөлүмүндө иштейм. Эң негизгиси мамлекеттик стандарттын натыйжалуу пайдалануу аспектилери менен пайдалануу этабы боюнча биз курс угуп жатабыз. Ошону менен кошо бизге бул скаффолддун картасы менен иштөө азыркы замандын стандартка ылайыктуу билим берүүдө эң жакшы жыйынтык берет деген үмүттө бүгүн семинар тренингке катышып атабыз. Тренинг 72 сааттык окутууну камтыйт, анын 24 сааты ушул тренингдин алкагында оффлайн форматында өтөт. 20 сааты онлайн форматында жана 28 сааты өз алдынча иштөө үчүн бөлүнгөн. Курстун жыйынтыгында катышуучулар тестирлөөдөн өтүп, тренердик сертификаттарга ээ болушат. Көйгөйлөрдүн себебин түшүндүрөт. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошмо жаңылыктары.